Саламатсыздарбы, Жылдыз Тайм YouTube каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Эгерде сиз биздин бул видеобузду көрүп жаткан болсоңуздар, жалпы Кыргызстан айымдарына жана ошондой эле мырзаларына кайрылат элем. Видеону түздүрбөй көрүңүздөр, анткени биз силерге бир жакшы маектин ортосунда пайдалуу кеңештерибизди беребиз. Сөзсүз түрдө азыркы учурда Кыргызстанда аябай өнүгүп жаткан тигүү цехи, ошол туурасында бир аз машинкалар туурасында бир аз силерге маалымат беребиз. Албетте биз азыр Жаным дүкөнүнө келдик конокко. Бул жакта Мирей эжекебиз бизди тосуп алды. Таанышып алыңыздар, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутман таңыңызбы. Рахмат. Кеп көрүнүп калыпсыз, негизи таң эрте отура берипчи. Ооба. Күндө таң эрте турмай. Жаным дүкөнү жалпысынан иштегениңизге канча болду? Мен иштегениме жалпысынан 5 жылдай болуп калды. 5 жыл. Өзүңүз кайсыл жерден сулуу ак кыз болосуз, кайсыл жерден кыз болосуз? Тааныштырып кетсеңиз. Мен өзү Аксы районунун, Жалал Абад областынын Аксы районунда төрөлгөм, Сөгөт айылында. Анан шаарга бир 2-чи классында келгенбиз. Жалпысын айтканда Бишкектик болуп калган турбайсызбы? Мирей эже, мындай кылабыз. Маекти өзүңүздү бош коюңуз. Бош коеюн. Шашпайлы. Көрүүчүлөргө биз жөн гана маек куруп бербестен, сөзсүз түрдө өзүбүздүн бир пайдабызды тийгизебиз деген ишеничтемин. Анткени бул жакта машинкаларга чындыгында мен өзүм да такыр түшүнбөйт экенмин. Бул жакта толук маалыматты сизден алабыз. Анан жана эфирдин башында айтып өткөндөй эле, кээ бир жерлерде баягы алдап сатуу болуп жатат деп калбадыңызбы? Сиздердин кандай артыкчылыгыңыздар бар, кандай өзгөчөлүгүңүздөр бар? Сөзсүз түрдө ошол туурасында да кызыктуу эфир болот. Андыктан баардык үйдө отурган айымдарга, ушул баягы мырзаларга жардам берем деп отурган жеңелерибизге, жекелерибизге кайрылат элек. Бул видео сизге пайдасын тийгизбей койбойт, андыктан аягына чейин түрдүрбөй көрүңүздөр. Жалпысынан иштегениңизге 4 жыл болуп калды. 5 жыл болуп калды. Жумуш кандай болуп атат анан? Жакшы, Кудайга шүгүр, сонун ойдогудай. Чынын айтсам, мен бул жумушка келерден мурун чындыгында мондай швейга болгон чыгым, швейный машиналарга отуруп да көргөн эмесмин. Бул компания Арконан, бул компаниябызга келгенден баш тарта мен уже кызыга баштадым. Анткени мурун деген өзүмө бир да нерсени кийбечимин, анан азыр буйруса ушул жумушка иштегенден бери өтө көп пайда ала алдым десем болот. Ошол эле пайдам менен азыр көп айымдарга, үйдө отурган, азыр көп эле декретте отурган айымдарга келип машина алса, мен абдан көп кеңешимди берем да, анткени мен анын баарынан өттүм десем болот. Негизи ушул нерсени өзүм өттүм деп калдыңыз. Бул өзүнчө тиккен, бир жок нерсени чыгарган, бул чыгармачылыкка керектүү эмеспи? Анан баягы үйдө отурган айымдарга депрессиядан чыгыш үчүн да бул жакшы бир дары болсо керек деп эсептейм. Анткени чындыгында бир жок нерсени тигип, балким жолдошуңузга болобу, балдарыңызга болобу. Мен бир ушул нерсени угуп калган жерим бар да. Айтты, мен сатып алгандан 70% үнөмдөйт экенмин эгер тиккенди үйрөнүп алсам дейт. Балама тигип берем, өзүмө тигем, жолдошума тигем, еще мен өзүм каалагандай размерде тигип алам дейт да. Ошонусуңардай, демек сиздерден баягындай дүң баада эмес, бири-бирден алса да болот. Албетте, бири-бирден дагы алса болот. Биз атайын бул ушул магазинибизде ошол бири-бирден алган айымдарга, например, кээ бирки адамдардын бюджети, мындайча айтканда, кээ бирки адамдар 10 миң сомго чейин машина алгысы келет. Кээ бирки адамдар, например, 20 миң сомго чейин машина алгысы келет. Анын баардыгы бизде ар бир адамдын кыялын орундатканга биз ар дайым жардам беребиз. Ошондой эле үйдө отурган, бир гана үйдө отурган айымдарды эмес, биз ошол эле азыр канчалаган азыр колледждер Кыргызстанда, окуучулар, ошол эле кыздар, жаш кыздар, ошолор да келишип биздеге машина керек эле деп, аларга чынын айтканда биз жардам бергенге аракет кылабыз. Сон жардам беребиз деп калдыңыздар. Анан жана айтып өткөнүңүздөй эле, бул дүкөн иштегенине 4 жыл болгон болсо, бул өзү 4 жыл деген өзү кепилдик. Жаңы ачылган магазин эмес экен, жаңы ачылган дүкөн эмес экен. Мен бул дүкөнгө киргенде эле ушундай баягы суктанган жерим, ийне жибинен баштап деп коет эмес баягы кыргыздар. Бардык нерсе бар окшойт, эмне мына шаймандар ушундай жиптерден баштап, чоң ушундай машинка, мындай манекендерден бери бар экен. Эмне жок сиздерде? Мага кызыктуу болду да ушул аябай. Бизде бардык нерсе бар деп айта алам, 100%. Анткени биз деген ушул жерде турган бардык товарларды, машина, мынакей швейный машина, бытовой машина, мындай манекендерибиз, кайчы, ийне, деги эле бүт нерсени, швейга керектүү нерселерди биздин магазинден тапса болот.
Ошондой эле мына бул машиналардын еще запчасттары аябай азыркы учурда аябай керектүү болуп жаткан учуру. Ошондуктан бизде бар бул жакта наличие и еще бизге заказ бизде жок, Кыргызстанда жок запчасттарды биз аркылуу заказ берип алдырса болот. Сон мындай мисалы үчүн ушул темирде түшүп калса заказ кылса болот. Заказ кылса болот. Бардык машинка. Бардык частьтары, ооба, машинкалардын бардык частьтары бар. Албетте бул биздин көрүүчүлөр үчүн бир жакшы жаңылык деп эсептейм. Анткени азыркы учурда Кыргызстанда жаңылышпасам 80% айымдар ушул тигүүчүлүк цех менен алектенет. Ачык эле сөз. Жана ошондой эле жөн эле алектенбестен жолдошуна же болбосо бир үй бүлөсүнө жардам берген учурлар көп кездешет да. Мен дагы бир нерсени айта кетейин, сиз айтып атпайсызбы, азыр Кыргызстанда 80% азыр уже тигүүчү болуп калды депчи. Ооба, чынында мен билем, 4 жыл мурун ушул жумушка мен келгенимде абдан аз болчу, швейный машина алган айымдар абдан аз болчу да. Анан болсо мына уже жылдан жылга биз мурун деген Турцияда 100% швея иштесе, фабрикалар иштесе, бизге эмне үчүн Кыргызстанда Турциянын кийимдери көп келчү. Азыр болсо Кыргызстанда тоже биздин өзүбүздүн чыгара турган заводдор азыр швейный цехтерибиз аябай көп болуп атат. Мен азыр 100%ке 100%га мен айта кетчү нерсем, биздин Кыргызстан азыр Турцияны басып калды десек жабышпайбыз. Ушул анткени мен жакында эле Москвада болуп келдим. Москвада ошондой бир чоң базар бар экен. Ал жакта Кытайдын дагы буюмдары бар экен, биздин Кыргызстандыкы да бар экен, анан Турцияныкы да бар экен ошол эле. Бирок ошол базардын ичин айланып көрүп аябай кубандым. Жаңылышпасам бир 70% биздин кийимдер аябай жакшы кетип аткан тур экен. Кытайдыкында, Турцияныкында басып калган турбайбы, биз ушундай деңгээлге жетиппиз. Демек, Кудайым буйруса бир акыркы 3 жыл 4 жылда биз мигрант деген нерсени унутат экенбиз деген ой келип калды да. Ооба, буйруса. Анан өзүңүз бул тармакка чейин кесибиңиз эмне болгон, кайсы тармакка кызыккансыз? Мен өзү негизи бул убакка чейин өзүм кафе иштетчүмүн, өзүмдүн кафем. Анан кийин өзүм жактырган нерсем бул азыр ойлоп көрсөм ушундай жумуш экен да. Бул жумуш өзү негизи тиккен аялга бул деген өтө пайдалуу нерсе экен да. Анткени жана жогоруда сиз айтып кеткендей, жолдошуна бир шым көйнөк тиге берип койсо болот. Анан кийин балдарына ошондой эле. Бул сатып алгандан көрө бул кийимдердичи өзүң тигип, өзүң берсең, белек кылып берсең, ошол нерсе өтө эле арзанга түшөт. Мен ошонусуна ишендим. Ооба. Азыркы учурда өзүңүздө ошондой болуп жатат. Өзүм ошондой азыр мен заказга тикпейм. Мен машинкаларды сатам, Дүңбада дагы мондай бир-бирден деле. Анан өзүм үйдө албетте балдарыма, үй бүлөмө тигип бергенге аракет кылам, колумдан. Сон сыр болбосо сиздерде машинканын аябай түрү көп экен. Анан мен билгенден баягы цехтерде 2-3 эле түрүн көрөм да. Бул жакта мен такыр көрбөгөн түрлөрүн да көрүп атам, чынын айтсам. Кайсынысы көбүрөөк кетет бизде машинкалардан? Биздин машинкалар эми түрлөрү аябай көп, чынын айтканда. Бул жерге биздин бул магазинибиз кичине болгондуктан биз еще спецмашина деп коет. Баягы топчуну тиккен, топчуга петля тиккен машиналар спецмашина. Деги эле көп эле машиналарыбыз азыр бул жерге место тар болгондуктан алып чыгып койгонго возможность жок болду, чынын айтканда. Бул жака чыкпагандары да бар. Чыкпагандардын түрлөрү аябай бир 10дон ашык түрлөрү еще чыккан жок да. Анан кийин эң көп кеткени азыркы учурда мындай башталгыч швея ачып атканда, швеяны жаңы ачып аткан айымдар негизи эле прямая строчка менен анан кийин оверлок. То есть 4 нитка, 5 нитка, анан кийин 6 нитка деген бизде оверлокторубуз бар. Андан кийин распашивалканы алышат. Ошондой эле азыр прямая строчка, оверлок и распашивалка. Андан кийин уже цехти чоңойто баштаганда уже жанагындай мен айтып өткөндөй спецмашиналар аябай көп алынат. Ушул нерсеге да аябай кубанып турган кезим, жана бизде цех ачылып, бизде баягы чет өлкөдөн келип мигранттар иштей баштаптыр.
Бул да болсо жетишкендик деп ушул туурасында бир аз тема болуп кетти да. Эмне үчүн биз жана эмеде кылып калбайбызбы деп коркуу сезим бар экен да. Алар келип басып, биз өзүбүз сыртка чыгып кетпейбизби депчи. Чындыгында ал коркунуч бар. Ошондуктан бардыгыңыздарга сунуштайт элем, бизге мигранттар келе берсин, иштей берсин, бирок биз ошолорду иштеткенди үйрөнүшүбүз керек. Эмне үчүн бизге Американын кереги бар, эмне үчүн чет өлкөнүн кереги бар, эмне үчүн Москванын кереги бар. Ушул жерде туруп эле ушундай бир 10 машинка алып туруп деле бирөөлөр иштесе, ошол 10 адамдын бизге 10%-ынан тийгенде деле бир чоң жетишкендиктерге жетет экенбиз. Андыктан бардыгыңыздарга сунуштайбыз. Чындыгында баягы мигранттар келгени бул биз үчүн өтө бир баягындай коркунуч эмес, болгону биз өзүбүз чыгып кетпешибиз керек өлкөбүздөн. Өлкөбүздү сатпай туруп, өлкөбүздө жумуш баштасак болот да. Сиз демек 4 жылдан бери бул тармакта жүрүп көрүп калдыңыз, билип калдыңыз. Ушул цехти ачканда канча акча кетет? Цехти Анткени бизде баягы мигранттар ушундай акча чогултуп келип туруп эле бир жумуш баштайын деп туруп эме болуп калат да, акчасын кантип иштешти билбей калат. Ошондуктан ушуларга кеңеш болсун. Эми цехти, например, биринчи ачканда бул ал адамдын кандай десем бир даражасына жараша болот экен да. Биз деген канча деген цехтерге коюп бердик машинабызды, чынын айтканда. Бир цех болсо где-то бир 5 машина менен баштайт. 5 машина менен. Бири 3 прямая строчка, анан 2 оверлок алат. Бул башталышы депчи, бир 5 адам иштетем деп. Андан кийин уже биринчи кандай десем, биринчи заказын тигип жөнөткөндөн кийин акча келет колуна. Андан кийин дагы 1-2 машина кошот, андан кийин дагы 2 машина кошот, андан дагы 2 машина кошуп, ушинтип анан кийин бул цех чоң бир фабрикага айланат да, негизи. Биз деген мына жакында эле бир Алтай деген фабрикасын ачып бердик. Ал мурун цех болчу. Фабрика чоң. Ооба. Алтай деген Бишкек шаарында эле турат. Алтай деген фабрикасын ачып, анан ал эже деген тоже мурун башкача брендин айтпай эле коеюн, башка машиналарды өзү негизи иштетишкен. Анан кийин фабрикамды чоңойтом, мага башка машина керек деп бизге келип калды. Анан эже менен таанышып, жакшы деп анан биз ачыгын айттык. Бул машина, например, бул деген Jin International Juki машинада. Бул Япония. Анан кийин эжеге айттык, бизде Кытайдын машинасы бар, анан бизде деген мына Японияныкы. Бирок экөөнүн баасы бирдей эле болот эже. Деп анан кийин биз сунуштап бердик, анан эже келип тикти, технологун алып келет. Бул машина аларда барып эле түшүнгөн адам, барып эле мындай алып албайт да. Биринчи технологун алып келет. Технолог болсо ал машинанын бардыгын тигип, көрүп, запчастарын карап, бул машина кандай функция аткарат, кандай гана тигет экен деп, андан кийин машина алышат. Азыр бизде Кыргызстанда аябай эле көп болуп кетти. Швейный цех иштетем деп туруп, анан кийин бир базарга барып туруп эле, гарантийниги жок, анан кийин качествосы начар машиналарды алып эле барып, анан кийин иштетип, эртеси 1 айдан кийин же болбосо 1 жылдан кийин ал машиналар бузулуп, кайрадан алмаштырганга туура келип атат да. Бул эже болсо башкача мындай биз түшүндүрдүк да. Анан кийин ошо башкача биз айтты, биз сунуштагандан кийин бир жумадай ойлонду. 1-2 күн эмес, бир жумадай ойлонду. Алып келип көрсөттү. Анан кийин биздин ушул машинабызды ошол чоң фабрикага биз жалаң биздин машиналарды коюп бердик. Сон. Албетте бул жакшы жаңылык. Анан негизи эле ушул баягы биздин көрүүчүлөргө сунуштай кетели. Чындыгында баягы бизнес баштаганда, бир кандайдыр жумуш баштаганда сөзсүз түрдө ошол акча алып келчү тармактын сапатына маани бериш керек. Анткени чындыгында ушундай жумушуңуз башталып жаткан кезде машинкеңиздин экөөсү же үчөөсү бузулуп калса да сиздин жумушуңуз автоматтык түрдө өзүнүн бир даражада төмөн түшөт. Жана ушундай артка тартышы мүмкүн. Андыктан макул. Эң кымбатын эсептейли. Бешөөнү менен баштаганда канча болот экен эсептеп бериңизчи, мага аябай кызыктуу болуп атат. Биз деген, например, 5 машинаны биз азыр көбүнчө басым жасап атабыз, биз цехтерге жардам бергибиз келип атат да, ошондой фабрика ачсын, көп иштесин. Биз деген андан дагы алар менен бир 5 жыл, 10 жыл иштешкенге биз аракет жасап атабыз. Анан кийин 5 машина, 6 машинадан өйдө азыр биз деген аябай чоң арзандатуу менен берип атабыз. Дүңбада деп койсом болот. Анда кайрыла кетеличи, биздин видеодон барса деле сөзсүз түрдө арзандатуу болот. Албетте. Сиздин атыңыздан келсе, ошондой эле Дүңбада биз бергенге
Убада беребиз. Телефонуңузга ушул жердин кыркалыңыздарын көтөрүп мына Жаноме дүкөнүнө келиңиз. Сиздердин мага дүкөнүңүздөрдүн жаккан жери жана башында айтып өткөндөй эле өзүңүз айтып калбадыңызбы? Ортомчусу жок, биз түз өзүбүз алып келебиз деген жериңиз мага жакты. Чындыгында Кыргызстанда ушундай жерлер аз. Анткени ортомчу бар жерде сөзсүз түрдө баягы буюмдун баасы кымбаттап кетет. Анткени ал да өзүнүн пайдасын кошот, берки да пайдасын кошкондо баасы кымбаттап кетет. Эгер түз алып келип берсе, анда сөзсүз түрдө сиздерге бул кыйла арзандатуу болот. Канчалык деңгээлде болбосун, өзүнүн баасы түшөт. Мен айта кетчү нерсем дагы бир кеңешим да ушу сатып алуучуларга. Азыр деген көп эле бизде деген азыр документти көп требовать этип калды. Мурун деген мындай эле базарга барып эле алып келе берчүбүз. Азыр бирок документ аябай көп сурашат. Ошолго биздин мамлекет аябай катуу карашып атат ошону. Ошондуктан азыр баарына сунуштайт элем. Документи бар, сертификаты бар машинаны алганга аракет кылыңыздар. Анткени бул эртеңки күнү баягы кандай десем, өзүңүздөргө эле жакшы болот. Пайдасы тиет, ооба. Анан просто азыр көп эле адамдар жаңылышып атпайбы? Барып алып эле эски машинаны жаңы машина деп алышып алат. Ошондой моменттер көп болуп атат. Мен ошого гана айта кетчү нерсем ушул. Ошон үчүн мындай магазин же болбосо самый главный биринчи товарды алардан мурун, анткени сиз бул товар менен иштейсиз да кийинчи. Ошон үчүн баардыгын карап, тактап, даже документтерин, анан кийин сертификатын тактап алганга аракет кылыңыздар. Мен ушул документ дегениңизге чынын айтсам түшүнгөнүмө акыркы бир 5 жыл болду. Мага ошош көрүүчүлөр да сөзсүз түрдө болсо керек. Чындыгында баягы мен такыр ушул нерсеге түшүнчү эмес экенмин да. Көрсө ушул мына машинканын өзүнүн бир көөлүгү болот турбайбы? Тагыраак айтканда. Албетте. Ушунчанчы жыл төрөлгөн, ушундай жасалган, ушундай колдонулган деген. Сиздерде барбы ушул ар бир машинканын сертификация, кайсыл жерден кандай кылып чыгат, бүт документация бизде толук. Баягы көп эле кардарлар азыр мындай кандай десем, көп эле кардарларыбыз азыр деген документти тактап толук түрдө бергиле деп атат бизге. Анткени биздин государство азыр налоговый андай мындайларды аябай катуу карашып калды. Ар бир жаран өз мамлекетибизге ушул баягы кандайдыр бир бул негизи налог деле, бул атуулдук парыз да. Аткарганга милдеттүүбүз, андыктан мен силерге сунуштайм. Мага аябай шарттар жагып атат чындыгында. Айтыңызчы, 5 машинканын баасы ошондо канча болуп калды? 5 машинканын баасы тиреги эсептечи. Эсептеп беребиз азыр, сөзсүз түрдө. Бул биздин көрүүчүлөр үчүн сөзсүз түрдө керек, анткени баардыгы эле ушул нерсеге такалат. Скидка менен 27 миңден эсептесем. 3 машинаны эсептеп турабыз көрүүчүлөр. 27 миңден. Аверлок канчадан? Аверлок 41 миңден. 41 миңден. Это получается так, автомаш 80, 100. Азыр. 3 машина примастрочка, анан кийин 2 аверлок менен 163 миң. Биз албетте бул азыр арзандатуу баа менен биз эсептедик. Анан кийин эгерде силер аркылуу ушул видео аркылуу келе турган болсо, анда биз дүң баада бергенге биз убада беребиз. Андан да арзан. Андан да арзан кылып. Караңыздарчы кандай сон. Демек чындан менде ушундай тааныштарым аябай көп. Москвага барып, же болбосо бир чет өлкөгө барып, же азыркы учурда аябай популярдуу болуп жаткан Англияга барып 200 миң, 300 миң акча чогултуп келип, эмне жумуш баштасам болот дегендерге мына сунуштайм сиздерге. Үйүңүздөргө эле болгону, жөн гана баягы арендага деле эмес, үйүңүздөргө эле бир бөлмөңүздөргө 5 машинка алып коюңуздар. 150 миң, 200 миң тегерегинде бизнес баштасаңыздар, сөзсүз түрдө 1 айлык кирешеси абдан чоң болот, жакшы болот. Жана ошондой да ал башталгычы. Анан буйрса балким баягы Мережем айткандай фабрикага чейин жете турган болсоңуздар, анда бизге терең ыраазычылык билдирип койсоңуздар, биз ошого кубанып жүрө беребиз. Негизи чагылдырып бергенибизгечи. Ооба да, албетте. Анан Мереже баягы жумуш учурунда сөзсүз түрдө сиздерде болсо керек. Банкрот болуп калгандар да болдубу? Бизде банкрот болгон убактар деле болгон жок, чынын айтканда. Баягы бизде деген бир эле нерсе, бул сезон болот, анан сезон жок болот. Ошондой эле да. Анан кийин азыркы учурда ошол кичине баардыгы каникулга чыгышып, баардыгы эс алганы ар тарапка кетишип, ошондуктан азыр кичине содабыз содабыз кичине жогорак. Анан буйрса сентябрдан баштап дагы буйрса сезон башталат. Бул швейный тармакта өзү негизи ошондой экен да, бул сезон бар, анан сезон жок болот экен. Ошол эле жерден бул ошондой болот экен да негизи. Кайсыл мезгилдерде сезон башталат?
Сезонун өзү негизи сентябрдан баштап, сентябрдын арты, анан кийин жаңы жылга чейин. Демек, сентябрь десем мен ойлойм, баягы бир ай сөзсүз түрдө баягы даярдык менен жүрүш керек. Августтун башынан деп коелучу көрүүчүлөр. Мына, ким буйруса ушул жумуш баштайм деген болсо мен силерге сунуштайм. Жаноме дүкөнүнөн Турузбекова, Фрунзе көчөсүнүн кесилишине келсеңиздер эле, Жаноме деп жазылып турат. Келип, 5 машинка алып бизнес баштасаңыздар, сөзсүз түрдө августта баштасаңыздар, сентябрда уже сезонго кирип кетет экенсиздер. Бул коркунуч эмес деген себеби, сезон деген кандай болбосун, сөзсүз түрдө тигүүчүлөрүңүздөр жакшы болсо, биздин машинкаларга биз кепилдик беребиз. Сөзсүз түрдө эч качан силерди уят кылбайт, жумушуңуздарга бир жакшы салымын кошот деген толук ишеничтебиз. Анан мен жана ушуну сурайын дегем да, сиздерден бир машинка алып банкрот болгондор болду беле депчи. Сиз өзүңүз айтып койдуңуз. Жок. Биздин андай деле болгон эмес. Биз основном оптом сатабыз да. Билбейсиздер ал жагын не болуп атканын. Ал жагын билбейбиз. Жок, азыркы фабрикада атканыбыз буюрса иштеп атат аябыз. Ал өсүп аткан турбайбы, наоборот, фабрика болуп? Ал өсүп атат да, ооба. Биз аларга наоборот жардам берип атабыз да. Например, баягы кээде алардын акчасы жетпей калат, машина коердо адам көп, жумуш көп болуп атат, пока заказды жөнөткүнчө күтүп турушат да алар, акча келбейт. Анан ошол убактарда мага чалышат, мира мага 5 машина керек, мира 6 машина керек, без проблем алып коюп беребиз. Анан акчасын анан кийин берет. Бир машинкага кепилдик канча? 1 жыл гарантияга беребиз. Моторго. Бир жыл деле болсо мүмкүнчүлүк. Анан артыбызда турган манекендер, булар кимге керек негизи? Булар цехке керекпи? Цехке керек, анан ателье дегендер бар. Бул манекендерди именно кийимди кийгизип өлчөгөнгө керек да. Размерин алат. Бул манекендердин, например, 44-тү, 42-си, 42-ден башталат. Булар портновский манекен деп коет, булар Россияныкы да. Булар деген 42-нчи размерден 52-54-кө чейин бар булар манекендер. Размери. Бул манекендерди негизи мен жана базардан да алса керек деп ойлоп койчумун да. Алардын айырмачылыгы булардын сертификаты бар турбайбы? Булардын сертификаты бар, анан кийин булар деген монда портновский деп коет, мондай жумшак. Ийнеде сайып деле мынакей тиги сайып бүтүктөсө болот. Тиги базардагылардыкы, алардыкы пластик болот. Анан бул жерде мен 3 атты көрүп турам. Чайка, Джин, анан Жаноме. Бул үчөө бир фирмабы ошондо? Же үчөө бир тууганбы кандай? Үчөө бир фирма. Үчөө бир компаниядан чыгат. Бир компаниядан чыгат. Ооба. Демек сапаттары ошондой эле болгону аталышы бир аз башкача экен да. Аталышы да бир аз башкача. Сон анан ушул тармакта 4 жыл 5 жылдан бери иштеп калдыңыз өзүңүз. Буга чейинки кесибиңиз такыр башка болчу экен өзүңүз. Анан ушул тармакка келип аябай кызыгып кеттиңиз да. Биздин азыркы учурда мына мектепти аяктап келип, баягындай окууга тапшырып аткан студент кыздарыбыз, окуучу кыздарыбыз бар да. Кайсыл тармактан тандасам экен деп. Балким кээ бирөөсү бычмачы, кээ бирөөсү тигүүчү болуп аткандыр азыркы учурда практика жүзүндө үйрөнүпчү. Сунушуңуз кандайлык айымдарга? Мен негизи өзүмдүн көз карашым боюнча ушул эмени жакшы көрөм. Кыз кишилергечи. Анткени биздин чоң апаларыбыз деле ошондой баягы тиккенди, бычканды үйрөнгөн бир өнөрү бар айымдар болгон да. Азыркы учурда бир аз биздин заман өнүгүп кетти. Кыздарга көз карашыңыз кандай ошол? Мен азыр мурункуга караганда азыр 100% көз карашым өзгөрүп кетти, чынын айтсамчы. Бул компанияда иштегенден бери, швейный машина саткандан бери азыр менин азыркы көп кыздарга негизи сунуштаганым ошол машина тигип үйрөнүп, машина алып, дальше өзүнүн цехин ачып кетсе экен депчи. Анткени бул өтө эле сонун азыркы биздин Кыргызстан боюнча өзү негизи эң жакшы жумуш болуп атат деп эсептейм. Бул жактын тузунун даамын татып калдыңыз да сиз. Сон демек мейли Жаноме дүкөнүнөн албасаңыздар деле негизи бардык кыздарга ушул нерсени сунуштайсыз. Тиккенди үйрөнүп. Ооба, эми бул жерде машина сатыш эмес. Мен чын дилимден өзүм билем, көрөм. Ошонун бардыгын сунуштайт элем. Ошол кыздар ошо чоңойгондо бирөөгө көз каранды болбой, айлыкка иштебей, бул жерде кичине болсо да цех же болбосо ателье. Ательега деген бир аверлок, бир эле примастрочка керек, анан бир мондай манекен эле керек. Ошентип өзү иштесе деп сунуштайт элем да. Сонун сунуш, албетте бул да мага чындыгында жаккан кесиптердин бири. Анан ушул тармакта баягы мырзалар иштеп калганын көрүп атабыз азыркы учурда. Сиз өзүңүз да көрүп атсаңыз керек. Ошолор туурасында негизи оюңуз кандай? Эми алар туурасында оюмду деле билбейм. Азыр эми жумуш жоктун айынан иштешип атат да. Негизи туура эле. Өзү негизи туура эле, эми бул деген бардык эле адамдар.
эркекпи аялбы, менин көз карашым өзүнүн эмне деп коет эле? Өзүнүн көз карашы. Жок, мындай чын дили менен иштеген. Өзү сүйгөн кесипте. Жок, халал акча тапкан. Менеттер менен. Өзү менен. Өзү негизи эркекпи аялбы? Мен айтарым, бул мен оюм да, жеке оюм. Адам баласы эркек болобу же аял киши болобу, кайсыл жерде иштебесин, халал акча тапканга. Ал деген өзүнүн өзү менет кылып, жакшы өзү менет кылып акча таап атпайбы? Анткени муну сураганымдын себеби чынында бизде баягы куру намыс деген бир намыс бар да, үчүбүздө ушундай баягы намыстан эле эркектер мырзалар жүрө беребиз го. Андыктан бардыгыңыздарга сунуштайт элем, намысты жештирип туруп эле чындыгында бул тиккен өзүнчө бир кесип. Үйүңүздөргө алып, эжекем айткандай биринчи бир машинканы алып үйрөнүп алсаңыздар, анан бир 5 машинка алып туруп ал жерден цех ачып туруп, анан бир чоң фабрикага жетесиздер. Анткени кандай жумуш кылбасын, кандай бизнес баштабасын, биринчи ошонун ийне жибин, баягы көйгөйүн, түйшүгүн өзү түшүнүп албайынча ал жумуштан бир ийгиликке жетиш кыйыныраак экен да. Андыктан бардык баягы куру намыс мырзаларга койчу кыздарга окшоп тигип отурабызбы деген мырзаларга сунуштайм. Жок, намысты жештиңиздер, келип Жаномен дүкөнүнөн жаңы бизнес баштаңыздар. Анткени чындыгында эгер башка жумуш жок болсо, анткени көп мырзаларыбызды көрүп туруп, эмне үчүн дейм да, эмне үчүн? Андан көрө чын баягындай мээнеттериңиз менен келип бул деле тиккен өзүнчө жумушта. Албетте, бизде өзү негизи ушундай экенбиз да, мусулманчылыкта баягы эркек болсом мен эркектин жумушун кылам депчи. Андай эмес өзү негизичи. Азыркы заманда бирөөгө акча берип үй бүлөсүн бакпайт да. Ар ким өзүнүн үй бүлөсүн багып атабы, балдарын багып атабы, өзүнүн акча жетип атабы. Ал жерде мен жеке көз карашым, ал неважно, мындай орусча айтканда, ал кайсыл жерде иштеп, кандай акча табат, чынын айткандачы. Негизи баягы Жаномен дүкөнүнү айтып өттүңүз, бир эмеде бар, Россияда бар, Казакстанда бар, анан Кыргызстанда, Бишкекте 7 аймакка иштеп атабыз дедиңиз. Жалпысынан точкаңыздар канча? Ушул эле жерби? Биздики Бишкекте, биз өзү компания Аркона, башынан айта кетейин. Биз өзү российский компаниябыз. Россияда бир 2-3 шаарында бар, анан кийин Бакуда жаңы жакында эле ачылдык. Анан Казакстанда, Шымкентте, ошо Казакстандын Алматысында бир 3 магазинибиз бар. Анан кийин Өзбекстанда бар. Анан кийин ушул биздин жаркыраган Кыргызстан Бишкегибизде. Фрунзе көчөсүндө бар. Фрунзе 553 ооба. Чоң рахмат, терең ыраазычылык билдиребиз. Жалпысынан эгерде ушундай тигүүчүлүк цехке кызыккандар болсо, же болбосо ушул тармактан бир бизнес баштайм дегендер болсо, мен бирок билем аябай көп. Ушул тармактан бизнес ачам дегендер аябай көп. Анткени баары эле угуп атат, акчасын, баягы натыйжасын көрүп атат башкалардан. Бирок өзү да ушундай ачкысы келип атат. Эгер кокус бирөө жарым келип, ачайын, мен ушундай жумуш баштайынчы, чындап эле аябай кызыгып калдым десе, көмөк көрсөткөнгө даярсыздарбы? Ошону мен айта кетейин. Ооба, кимде ким цех ачам, же болбосо да отель ачам деп келсеңиздер, биз албетте сиздерге жардам беребиз. Эч качан баягы акчам жок деп отурбаш керек экен өзү негизичи. Эми Бишкекте бардыр дагы жардам берип, мындай машинаны мындай кээ бир адамдардын иштегиси келет, бирок акчасы жок болот да. Анан көп адамдар ойлоп отурушат, ушу мага азыр бир магазин же болбосо бир фирма мага машинасын берип турса, мен иштеп эртеңки күнү акчасын кайтарат элем депчи. Биз ошондой учурларда биз көп эле адамдарга, көп эле секторге жардам бердик. Андыктан эгерде силер чынында келип иштейм, ачам, мага жардам берип тургула десеңиздер, анда албетте бизге кайрылыңыздар. Бул да болсо сонун мүмкүнчүлүк караңыздарчы. Негизи акчаңыздар жок болсо да, эгер эң башкысы өзүңүздөрдүн 100% каалооңуздар болуп, ушундай бир цех ачып, бир чоң фирмага айландырып, чоң фирманын директору болом деген оюңуздар боло турган болсо, анда сиздерге Жаномен дүкөнүн сунуштайбыз. Бүгүнкү эфирибизде, бүгүнкү маегибизде Мира эже сиздерге бир жакшы өзүнүн оюн, жана ошондой эле өзүнүн сөзсүз түрдө бир жакшы кененирээк маалымат берип кетти деп ишенем. Сизге терең ыраазычылык билдирем. Буюрса, бул нерсени кепилдик бергеним себеби дагы бир баса белгилей кетейин. Магазиндин негизи жалпысынан ачылганына 7 жыл болуптур, Мира эжекем иштегенде 4 жыл болуптур. 4-5 жыл болуп калды. Бул чоң кепилдик, анткени чындыгында азыркы учурда 1 жыл иштеп, же болбосо жарым жыл иштеп жабылып кеткан дүкөндөр аябай көп. Демек 7 жылдан бери иштеп атабыз, бул ишеничтин бир бөлүгү. Андыктан коркпостон келип Жаномен дүкөнү менен чогуу иштешиңиздер, бардык Кыргызстан байып, буюрса бир чоң миллиардерлердин өлкөсүнө айланайын деген терең ишеничтебиз. Мен ишенем абдан. Анда силерге микрофон, кыргыз элине каалоо тилектер болсун.
Сіздерге да келгениңиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Манан кыргыз элиме кааларым тынччылык болсун, молчулук болсун. Ар дайым тигүүчү айымдарыбыз көп болсун. Өзүңөргө өзүңөр ишенгиле. Келиңиздер, биз сиздерге жардам бергенге даярбыз, түшүндүрүп, баарын айтып бергенге ар дайым даярбыз. Баарыңыздарга рахмат. Аман болуңуздар.